Салам достор. Эгерде сиз каналда биринчи болсоңуз, анда жазылып коюуну унутпаңыз. Колтукту кырбай туруп таптаза кылса болот. Колтукта түктөр өсүп, тердеп, жагымсыз жыт чыгып турганы кимге жаксын? Туура, эч кимге жакпайт. Өзгөчө аялдар колтукту тазалоого көп убакыт коротушат экен. Колтук абдан сезимтал келет эмеспи? Түктөрдү кырып же жулганда сезгенип, инфекция кирип ар кандай ооруларды чакырат. Азыр сиздерге колтукту кырбай туруп, табигый жол менен тазалоонун жолдорун айтып беребиз. Биринчи жолу шекер жана лимон ширеси. 2 кашык лимондун ширеси менен 1 аш кашык шекерди аралаштырып, колтукка сүйкөңүз. 2-3 мүнөт өткөн соң жылуу суу менен жууп салыңыз. Экинчи, жумуртканын агы менен жүгөрү. Жумуртканын агынан 1 аш кашык жана жүгөрү унунан 1 аш кашык алып аралаштырып, колтукка шыбаңыз да пургагандан кийин жууп салыңыз. Үчүнчү, сүт жана имбир. Имбирди майдалап жанчып, 1 аш кашык болгон соң 2 кашык сүткө аралаштырып сүйкөңүз. 2-3 мүнөт өткөндөн кийин жууп салыңыз. Мына ушундай табигый жол менен колтукту тазаласа болот экен. Досторуңуз менен бөлүшүңүз. Маалымат Анан KG сайтынан алынды.